Бүгүн бизде конокто маданияттын мыктысы, жеке ырчы Достор тобунун солисти. Мейлі тағдырыма басың ебеген. Балалыгым ушул мал менен, мал кайтарып, уйсап, бейсап. Достор тобу деп калдыңыз, ошол топ жөнүндө айтып берсеңиз, эмне болуп кирип калдыңыз эле? Менде күндөрдүн дамын сезе албай калдым дейсизби? Сезген жокмун, себеби дегенде ошол кезде биздин акылыбыз болгондо азыркыдай, балки мен деле ошентмекмин деп деле ойлой берем. Ушул кандай бактылуу адамдар ушу сценага чыгып ырдайт, кандай аркасында эмне бар, мен үчүн табышмак болчу да. Азыр деле актриса болоюн деген оюңуздан кайта элексизби? Анан тагдырга деген чыгармаңыз жөнүндө да бир аз токтоло кетсеңиз. Жогорку кеңешке келип, анан кечирээк баштап, 30 жашымда баштадым, окуйм дедим, окудум. 2 балалы болом дедим, 2 балалы болдум. Үйлүү болом дедим, үйлүү болдум. Саламатсыздарбы, урматтуу Жұлдыз Тайм каналынын сүйүктүү катталуучулары жана күйөрмандары. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып кетиңиздер. Бүгүн сиздер менен мен алып баруучу Нурзада Юлдошова болмокчу. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Бүгүн бизде конокто маданияттын мыктысы, жеке ырчы Достор тобунун солисти. Жаралган менен канымдан, жашоомо өмүр арнаган, алакан жайып тилеймин. Айчурек Султанова эжекебиз болмокчу. Саламатсызбы? Кандайсыз? Кандай келип алдыңыз? Рахмат, жакшы. Жумуштан кийин шашып келдим. Жакшы. Куттуу айда, куттуу күндө сиз менен жүз көрүшүп турганыбызга биз абдан кубанычтабыз. Рахмат. Орозосузбу? Ооба, орозобуз. Бул 3-чү жыл катары менен кармап атам. Кудай буйрса, быйылкы жыл орозо аябай жакшы, баягы аба ырайына байланыштуу, мындай оор болбой, жеңил болуп атат. Биз үчүн аябай жакшы. Жеңил өтүп атат. Орозоңуз кабыл болсун. Рахмат. Алгачкы эле суроомду алыстан баштагым келип турат. Сиздин балалык чагыңызга сапар алсак, балалык чак дегенде эле эмнелер көз алдыңызга элестелип, кандай урумтулуу окуялар элестетилет, деги эле кайсыл жактын кулуну болосуз дегендей. Бала чак дегенде албетте өзүңдүн туулуп өскөн айылың биринчи кезекте ошол эстейсиң. Ата-энең, айыл, өзүңдүн айылың. Мен Жалал Абад областынын Сузак району Калмак ичиндеги абдан сонун кооз, 2 тоо курчап турган, абасы таза, көгар суусу, таза суусунан суу ичип, жайлоодо мал менен ушундай жакшы жерде өскөн кызмын. Ошол балалыгым ошол жерде өттү. Мектепте да ошол өзүбүздүн Тоголокмолдо атындагы мектепти 10 класска чейин ошол жерден окудум. Биздин айылдын багы абасы тазалыгынан, биздин суунун, бизде Сузакта багы таланттуу ырчылар болуп өзүбүз отурганда айтып калышат да, силер көгардын башынан таза суунун башынан суу ичкен кыздарсыңар деп калышат да, бизди тамашалашып ошондой көгар суусун, таза суусун ичип өскөн кызбыз. Биздин балалыгым ушул мал менен, мал кайтарып, уйсап, бейсап, сабакка да жетишип, чөп чаап, ушундай иштерди жасап жүрүп өттү. Биз тарбиябыз дагы ошо ата-энебиздин катуу тарбиясында өстүк. Баягы союз кези деп коебуз. Азыр эми азыркылар көп союз десе түшүнө беришпейт. Силердин союз кезиңерде беле союз кезинин кызыбыз дегендей, союз кезинде чын эле тартип катуу болчу бардык жагынан. Мектепте да жакшы окудум. Мектепте дагы баягы бүт кружокторго катышчумун. Биздин класста өзү 20 кыз, 10 бала окуучулук, 20 кыз тең баарыбыз активистка болчубуз. Аябай волейболду жакшы, баскетболду жакшы ойночу элек. Ишилса биздин класс бүт жагынан биринчиликти берчү эмеспиз да. Ошол жактан өсүп, анан көп кружокторго барып, башка Сузак району боюнча соревнованияларга барчубуз, мелдештерге барчубуз, шахмат боюнча барчубуз. Биздин жакшы ойногон кыздар бар болчу. Ошентип баягы биз алдыңкы мындай класстардын бири болуп, Тоголокмолдо боюнча ушу силердин деп биздин классты көбүнчө айтчу. Анан азыр деле ошо бизден чогуу окуп бүткөн кыздардын баардыгы жакшы жерде окуп бүтүштү, жакшы жерде иштешип, билимдерин жакшы улантып кетишти да. Өтө жакшы. Бул ырдоодон башка кичинекейиңиздеги хоббиңиз эмне эле?
Негизи мен ушул мектепте сөзсүз ушул актриса болом деген максат менен жүрчүмүн. Көбүнчө ошол мектептердин баардык иш чараларында сөзсүз көбүнчө мен эркектин ролун аткарчумун. Себеби дегенде баягы эркектин ишин кылып жүрүп биз 9 кыз болуп эркегибиз жок болгондуктан 9-чубуз уул болуп төрөлгөнгө чейин бүт эркектин ишин жасап жүрүп баягы кыялыбыз да ошондой болчу да. Ошон үчүн көбүнчөсү мага эркектин ролу тийип, ошентип калчу. Анан актриса болом деп кыялданчумун. Анан спортко аябай жакшы катышчумун, бирок спорт жаатына кетем дебей мен актриса эле болом деп жүрчүмүн да. Спорттун кайсыл жаатына? Волейбол? Биз баскетбол, волейболду аябай ойночубуз, жакшы ойночубуз да. Өтө жакшы, азаматсыз. Студенттик күндөрүңүзгө токтоло кетсек, айылдан келдиңиздер, шаарды жаңы көрүп, кайсыл окууга тапшырдыңыз, кайсыл окууну тандадыңыз? Шаардан келгенде эле биз ошол мен актриса болом деп ошол окуу жайга тапшырам деген ниет менен келип, бирок атам мен аябай мындай тартынып, туура эмес көрөт да, анан кийин башка ушул тарых факультетине тапшырып, ошол жакта окуп калдым. Бирок студенттик баягы эмени башкалардай болуп жатаканада жаткан жокмун деп кыйналып окуган жокмун да. Себеби дегенде эжемдер квартирада турушчу эле, ошолордун үйүндө барып окуп келип, мындай курсагымды ач калып дегендей андай болгон жок. Менде студенттик күндөрдүн дамын сезе албай калдым дейсизби? Дамын сезген жокмун. Себеби дегенде баягы окууга барганда эле мен өзүм да 1-курстан эле ошо агайым, декан агайым, сен тыңыраак кезиң ошо машинка саласыңбы деп, анан мен ал кезде машинка билип үйрөнгөм, басчумун. Анан бастырып көрүп, кел иштеп окуй бересиң деп, анан кийин ошол жерде бүткөнчө 5-курска чейин мен ошол жерде деканатта иштеп окуп жүрдүм да. 5-курска чейин окуп иштеп жүрдүңүз. Турмуш жолуна качан аттандыңыз? Жубайыңыз менен кайсыл жактан таанышып калдыңыз? Жолдошуңуз менен? Мен өзүм негизи баягы жаштын тилегин берет деп коет го, ошондой мен башынан эле ушу мектепте окуп жүргөндө мен ушул окууга өтүп, анан окуп өткөндөн кийин турмушка чыгам, ага чейин такыр турмушка чыкпайм. Анан сөзсүз 2 эле балам болот, мага 2 эле бала жетет. Анан деп эле ушундай кыялдана берчүм да негизи. Анан ошол жолдошум менен биз баягы парктарда сиңдим экөөбүз, бир тууган сиңдим экөөбүз паркта жүрүп, анан тенниске да аябай кызыкчубуз. Паркка келип теннис ойночубуз, иштеп чыгып алып, стол теннисин. Анан ошол жерден таанышып калганбыз. Ал дагы ошол өзүнүн чогуу иштешкен, ал кезде жолдошум милицияда иштечү, милиционерлер. Алар мындай гражданский формада жүрүп, анан ошол жерден таанышып эле, ошол менен улам дос болуп калып, анан турмушка чыгып, өзү алапкан жигити, анан ошентип турмуш кылып калып 2 балалуу болдук. Ошо өзүм айткандай 2 эле балалуу болуп калдым. Канча жашыңызда ошондо? Мен 23 жашымда чыктым. 23 жашыңызда. Бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыздын турмуш жолуна аттанышы аябагандай эле кеч болуп жатышат. Айрыкча биздин кыздарыбыздын буга көз карашыңыз кандай? Негизи баягы баардык нерсе заманга талабына жараша болот экен да. Ал биздин убакта 23-төн ашсаң уже карадал болуп деп айтышчу да. Карадал болуп калдың, ким алат деп. Чындыгында эле ал кезде ошондой экен да. Эрте баягы эрте турмушка чыгыш керек, кыздар эрте үй бүлө болуп балалуу болуш керек деген ошондой бар болчу да. Анан эртерээк болуп коюп, мисалы үчүн көпчүлүк кыздар ал кезде 17-де мектеп бүтүп эле турмушка чыгып кетишчү. Ал иште болуп коет деген бар эле да, биздин убакта сүйлөшпөй ата-энелер элечи. Ата-энелер эле. Каалабасыңбы, каалабайсыңбы, ал мыйзам болчу да. Мисалы үчүн сени кичинекеңде болуп койсо, ошого сөз турмушка чыкчусуң. Ошондой бар болчу да. Ошон үчүн ал кездин талабы ошондой болчу. Азыр эми андай эмес, баягы улам биз башка европалашып кетип атабыз. Улам жаштар өзү азыр бутка туруп алалы деген азыр жакшы сөзү болуп атпайбы? Бутка туруп алалы деп өздөрүнчө иштеп, анан тыйын таап, ата-энелерине жардам берип, өздөрүнчө үй кылып, анан машина алып, анан кийин турмушка чыгам деп ошого умтулуп атышат да. Бир чети мен ошол деле туура деп ойлойм. Биз эми азыркы
ошол кезде биздин акылыбыз болгондо азыркыдай балки мен деле ошентмекмин деп деле ойлой берем. Себеби дегенде эрте турмушка чыгып алып кээ бир кыздар бала менен эле үйдө отуруп калып атат, өзүнүн максатына жетпей калып атат, окубай калып атышат. Мурунку мезгилде көйлө ошентип калышты да. Азыркы жаштарга баары бар да, окуса окушат, курстар ачылуу, баарын ата-энесин багып жардам берип атышат. Азыр көрүп алып мен туура деп эле эсептейм да, ушул бир улам өздөрүнүн максаттарына жетип, анан турмушка курса деле баарына жетишет да. Эми аябай эле кеч болбош керек эмкени, 40тан наракка эмес. Жолдошуңуз бул чыгармачылыгыңызды кандай кабыл алат бүгүнкү күндүн өзүндө деле? Мен жолдошум чыгармачылыкты колдоп, мындай башында таанышканда ырдап, андай жок болчу да. Анан мен өзүм баягы жогорку кеңешке келип, анан кечирээк баштап 30 жашымда баштадым да. 2 балалуу болуп калгандан кийин 2 балабыз уже эмеде болчу, садикке барышкан убакта, анан талантым баягы адамдын таланты ичиндеги эмеси баары кое бербейт экен да. Мисалы үчүн ырдагың келсе, ырчылар мисалы көпкө чейин ырдап барсаңыздар, аны алып бир күн чыгат да, жарылып. Ошол сыяктуу болуп чыгып ырдап, анан отуруштарда деле ырдап жүрчүмүн. Анан ушундай ырдайм деп эме кылганда каршы болгон эмес, такыр колдоп сөз мындай макулдук берип мындай эме кылганда эч убакта жок ырдаба деген эмес да. Негизи милиция адамы деп калдыңыз, ошого катаал балким каршы чыгуулар болгонбу башында деп ойлоп калдым. Жок, андай болгон эмес такыр. Андай такыр болгон эмес. Алгач чоң сахнага чыккандагы, чоң сахнанын сүрүн сезгендеги кызыктуу окуялардан айтып берсеңиз. Негизи биринчи ошо багы мен өзүм ушу мектепте жүргөндө көп максаттарды койгом да. Анан шаарга келип, ушул театрга көп барчумун да. Келгенден кийин бизде спектакльдер көп коюлчу эле. Калтырчу эмесмин да, жума сайын ушу 10 күндө сөз билет алып эле ушул спектакльдерге бара берчүмүн. Көрүп, анан аркасынан ырды көрүп, анан кетип атып да, кирип атып да, ушул кандай бактылуу адамдар ушу сценага чыгып ырдайт, ушул кандай бактылуу адамдар, кандай жакшы адамдар, ушунун аркасында нелер бар экен, жашоолор кандай деп менин оюмда ошо театрга келген сайын ушул эле болчу да. Кирип баратканда да кандай бактылуу адамдар ушул жерде иштейт. Кетип баратканда да ушу сценанын аркасына поклон кылып кетишет го. Кандай аркасында эмне бар, мен үчүн табышмак болчу да. Эмне бар депчи, анан ошентип баягы ырга аралашып, абидин мени окутуп, анан биринчи дагы ырды баштаганда, негизи мен сценага чыккан эмесмин да. Биринчи ырды бир ырды сен ойлосом деген ырды аябай экөөбүз такшалтып мени өйрөткөндөн кийин биринчи клиптен баштаганбыз да. Клип тартып, биринчи эле ушундай клип тартып сал жакшы ыр депчи. Анан өзүмдү болгондо дагы анда мен ак үйдө жогорку кеңеште иштеп ошонун ичинен тартканмын да. Негизи ал жерге тартканга мүмкүн эмес да. Анан тарыхта биринчи жолу мен ошол жерден клип тартып, анан кийин баягы ырдап ал жерден эметкенден кийин уже көнө баштайт экенсиң да. Демек ошол тартып атканда режиссерлор тияка бас, бияка бас, мынтип отур, тигинтип отур деп үйрөтүп, анан ал уже телевидение чыкканда уже коркуу сезими мындай болбой калат экен да. Анан сценага биринчи жолу концертке барып, анан кийин ырдаганымда чыгып баратып, буттарым калтырап, колум анан ырдап атканда колуман ушу микрофон качан түшүп кетет? Мен бир эле оюм ошо болгон да, биринчи качан микрофон колуман түшүп кетер экен, калтырап атам да, бутумда калтырап атат, ырдап атам, эч жакта оюм ыр бир эле, анан микрофон болгон да. Башка эчтекени карабай ырдагам да. Ошондон кийин аябай чыгып алып, калтырап, анан ошо менен бара-бара көнүп, бирок баары деле азыркы кезге чейин эле баягы сценанын, элдердин сүрү болот. Азыркыга чейин эле сүрдөп чыгабыз, азыркыга чейин эле кандай болуп кетет деп чыгасың да. Баары бир элдин деле эмес башкача болот да. Жакынкы арада тойлорго чыгып же болбосо чоң сахнага чыкканда тамагыңыз ооруп же үнүңүз менен кандайдыр бир көйгөйлөр болуп калып
абдан ошол концертти же болбосо ошол тойду абдан күтүп даярданасыз, бирок ошол убакытка барганда ойдогудай болбой калган учурлар болгонбу? Үнүңүз жетпей калып же биз микрофон колуңуздан түшүп кетип дегенди өзүңүз айткандай. Эмеде ушул концерттерде негизи андай бага болгон жок, андай багы биз дегенде ошондой концерт коердо же эмеге барганда өзүбүздү аябай сактанабыз да, муздак суу ичпей оорубасам экен деп дарыланып ушинтебиз. Бирок бир жолку эмеде тоюм бар эле, бир жакшы тааныштарымдын, анан ал күнү дагы бир 2-3 жерден заказым бар болчу. Ошондо катуу ооруп калдым, грипп болуп. Анан барбай калгам ошондо биринчи жол да. Негизи дайыма эле ошо заказ алып эме кылганда сөз дарыланып, даярданып өзүңдү сактап турасың да. Негизи андай көп боло бербейт да. Андай көп боло бербейт, э? Сиздин өздүк визажистиңиз, өздүк стилистиңиз барбы? Бизде азыр өзүмдүк жеке андайым жок. Мен аны жеке антип алып жүргүдөй даражага деле жете элекмин дегенде ага деле муктаж эмесмин. Бирок биздин баягы достор тобунун жакшы баягы дайыма барып жүргөн Мээрим деген кызыбыз бар. Ошол бизди жакшынакай кылып түзөп берет, чач жасап берет. Ансыз концерттерге чыкпайбыз, ансыз эмеге барбайбыз дегендей дайыма бир эле ошого барып турабыз дайыма. Биздин достор тобунун бир эле достор тобу эмес, ага көп белгилүү ырчылардын баары эле барат. Жакшы Мээрим деген кызыбыз бар. Достор тобу деп калдыңыз, ошол топ жөнүндө айтып берсеңиз, эмне болуп кирип калдыңыз эле? Алгач бул идеяны ким колдоп чыкты? Бул ушундай группа түзүлүп чыгайык деп. Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Суроо, биз досторго азыркы катышып жүргөн кыздардын достор тобунун баары буга чейин эле жаңы баарыбыз чыгармачыл болуп жаңы баштап жүргөн кезден бери эле жакын курбу болуп жакшы үй бүлөлүк катыш болуп жүрчүбүз да. Анан өзүбүз баарыбыз жеке ырчылар менен ырдап кетебиз. Анан дайыма шерин ойноп, шерине баштап алганбыз ай сайын. Анан ошол шерине ойноп жүргөн кезде ушундай бир сунуш болду. Жанагүл Кылчаева деген биздин эң улуу сулуубуз деп коебуз. Анан ал эже бир келгиле чогулуп бир чыгып сахнада ырдабайлыбы деген сунуш кылды да. Анан чындап эле келгиле, чындап эле ошондой кылып бир ырды баарыбыз чогулуп туруп жаздырбайлыбы, ошентип чыгып ырдабайлыбы деп анан 8ибиз кошулдук. Ал кезде бизде 8 кыз башында Дилшат Кангелдиева бар болчу, Орозкүл Тукторбаева бар болчу. Анан азыр кыздарын ошентип баарыбыз ал кезде баарыбыз кыргызча кийим менен чыкчубуз да, баарыбыз да тебетте үйүп кыргызча кийим. Анан биз концертте чоң концертте анан чогулуп 8ибиз анан ырдааганга чыгып калдык. Анан турабыз күтүп, анан алып баруучулар таң эметип атат, чакырып калды бир малда эле анан Үкү тобу деп эле чакырып атат. Анан ал кезде атыңыздар Үкү тобу, э? Жок, Үкү тобу деп коюлган эмес, себеби биздин үкүбүз бар да. Баарыбыз да кыргызча кийим үкүбүз бар, баарыбыз. Аналар ким деп чакырарын билбей, эмне деп чакырарын билбей эле бир малда Үкү тобу деди. Анан биз чыкпай турабыз. Себеби биз Үкү тобу эмеспиз да. Анан кайра дагы айтып атат, Үкү тобу деп эле анан кийин бирөөсү келе калып, чыкпайсыңарбы десе эле патра эле чыгып кетип калып, монтип эле жүгүрүп кетип баратабыз. Анан чыктык, ырдадык, анан кайра келип алып алып баруучуларды эметип атабыз. Эмнеге бизди Үкү дейсиңер, Үкү тобу? Биз Үкү тобу эмеспиз да. Десек, анан биз эмне деп айтам анан силерди? Барыңардын башыңарда монтип Үкү турса деп аябай күлүп анан чыгып алып анан айтып атпайбыз. Үкү деген ал кезде ошондо кино тарткан топ бар болчу, өзүнчө белгилүү кино тартып жүргөн кыргыздардын режиссерлор бар болчу да. Анан биз эмнеге кайра эле Үкү болуп калдык деп анан келгиле жакшы бир ат коюп алалычы өзүбүзгө деп анан десек, Гүлзат эже айтып калды, кыздар мага Адылбек Касып бир ыр берген, угуп көрөсүңөр, дай чыгып көргүлө деп анан музыкасын угуп сөзүн укса эле бүт досторго бизге арналган заказ менен берилген ырдай да. Жагып баарыбыз ону да жакты, сөз да жакты. Келгиле ушуну ырдайсыз, анан досторго деген ыр экен. Ай кыздар, давайте достор болуп алабыз анда. Келгиле атыбызды достор коюп алабыз. Деп эле ошол күндөн баштап анан кийин достор болуп, тиги досторго аны жаздырдык, аябай сонун болуп чыкты. Анан кийинки концертке ырдап чыкканда эле эл аябай жакшы кабыл алды. Ошол менен эле анан достор тобу болуп, тигирибиз досторго деп
ырдын аталышы менен чыгып кеттик да ошентип алып эле. Ырдын аталышы менен сиздин өзүңүздүн өздүк биринчи чыгармаңыз кайсыл? Бул чыгарманын тарыхы кандай? Мен ошол биринчи мен негедир өзүмө мындай жашоодо баягы лирикалык жай анандай кайгылуу ырларды да ийберчимин да негедир. Баягы башымдан анчалык оор сүйүү, башымдан анчалык таштап кетүү, мындай жетпей калган тарыхымда андай болгон жок да. Бирок жашоодо ыр тандасам эле ушундай кайгылуу ырлар, мындай жетпей калган же деген ырларга эле басым кое берчүмүн да. Ушунда биринчи жолу аябай жүрөгүм менен сүйүп ырдаган ошол сен ойлосом деген ырды. Сен ойлосом деп жактырып, ошону ырдап, анан ошону клип тарткам да биринчи эле жолу. Анан кайра кийин деле кийинки ырларды деле анан кийинки ырым болсо түшүмдө абидин сага жеңил ырлар жарашпайт сенин үнүңө. Сага деген басымдуу ырлар, эски ырлар жакшы болот. Анан түшүмдөн ырдатып көрүп, анан кийин түшүмдөн ырдадым. Анда деле ошондой бүт жайырлар болуп калды. Жалаң эле ошондой анан тандап калгасам эле ушундай жайырлар, анан кийин ушундай жетпей калган, анан Шамшыбек агайдын ырын ушундай кылып эле жасап эметип жүрдүм да. Анан жеңил баягы ырларга кийин бир 5-6 жыл болгондон кийин анан жеке ырдаганда ушундай жеңил ырларга өтүп баштадым да. Өтө жакшы. Сиз 30 жашымда гана баштап калдым чыгармачылыкты дедиңиз. Ага чейин кыргыздын кайсыл ырчыларын өзүңүзгө күмүр тутуп, ырларын сүйүп угат элеңиз? Азыр деле кимдикин угасыз? Мен ал кезде негедир ушул мындай аябай өзүм баягы орус Алла Пугачеванын баягы Мадоннасын аябай сүйүп укчумун да. Анан мектепте окуп жүргөндө деле ошонун ырдап алып эле үйдүбүздө кичинекей мындай тепкичтери бар, үйүбүз бар болчу да, экинчи этажга чыгып кеткен. Анан ошол жердин лестине туруп алып, ийнелеримди, сиңди, кошуналар келип калсалар, баарын тизип койчумун. Тизип туруп, анан кийин баарын көрүүчүлөр кылып алды. Көрүүчү кылып алчу элем да, анан өзүм жыгачымдай жасап алчу элем да, анан ырдап ошол жерде кечке эле ошо миллион раз ырдай берчү элем. Миллион раз ошо тепкич менен түшүп, анан бүткөндөн кийин жүгүнүп кол чапкыла деп заставить этчүмүн да, барып чапкыла кол деп эле. Ошол элерди мен аябай Алла Пугачеваны аябай эме кылып укчумун да. Анан шаарга келип, баягы театрга көп барып эметип калганда бизге ошо Динара эжени көбүрөөк жакындан көрүп калдым, Акулова эжени. Анан Динара эженин баягы комуз менен ырдачу да, ал кезде эстрада эмес, комузда ырдагандарын жакшы көрүп, ушундай эметип калчумун да, аябай. Анан эженин мындай жүргөн кезин, комуз көтөрүп алып келгенин, ушуларын көрүп, эжеге суктанып, анан көбүрөөк укчумун да ошол кезде. Анан тагдырга деген чыгармаңыз жөнүндө да бир аз токтоло кетсеңиз, бул чыгармаңыздын тарыхы кандай? Сөзү кимдики, обону кимдики? Эмне болуп ырдап калдыңыз? Бул тагдырганы мен бул Бостоnkулов агайдын обону, анан Гүлсара эженики да Маунубан эженин сөзүнө жазылган. Анан ал сөздөрүнө маани бергем да. Онун биринчи сөзүндө аябай жакшы каалоо тилектер бар да. Мейли тагдыр мага башың ийбегин, мейли тагдыр ушунда мен ата энеме тийбе, ушу ата энем балдарыма тийбе деген сөздөр бар да. Ошол эле сөздөрү мен жүрөгүмдөн орун алып, ушул ата энем тирүү болсо, ата энем көп жашаса, анан ал кезде уже 2 балалуу болуп калган балдарым аман болсо, анан бир туугандарга тийбей деген жерлери бар, көп бир тууган. Ошол тилеп Кудайдан баягы кээде каалоо тилек айтканда эле айтасың, бул ырда ошону тилеп ырдап атасың да. Бул бүт кыргыз элине, угуучуларга жетет да, ошол ырч тилек да. Бул ошон үчүн аябай жан дүйнөм менен кызыгып ушуну ырдайын деп, анан кийин авторунан суранып атып, анан кийин ырдагам да. Өтө сонун. Азыркы күндө киного тартылууга сунуштар түшүп калса, азыр деле актриса болоюн деген оюңуздан кайта элексизби? Эми азыр көп мындай эме кылбай калдым да, себеби дегенде эми биздин улам жашың өткөн сайын баягы көп нерсе баягы жетишпей калсаң, ошонун кайтып калат окшойсуң. Мен азыр андай деле мындай актриса болоюн, тартылайын деген эмем жок да. Мындай каалоом азыр
кетип калган да совсем. Анан балким эгерде сунуш түшүп калса, сөз эме бербей тартылат болушум керек. Калгым кетип калды дедиңиз. Бул чыгармачыл дүйнөдөн дагы, чыгармачыл жашоодон дагы кетейин деген ойлоруңуз болду беле? Бизде негизи кээ бир учурлар болуп калат. Кандайдыр бир кыйынчылыктарына чыдабай кеткибиз келип, оюбуз өзгөрүүлөр болуп, ушундай учурлар болгонбу сизде дагы? Мен негизи мындай ырчы болгону менен бул мындай ырчылардын көргөн жашоосун багы көбүн көргөн жокмун да. Себеби мен өзүм мамлекеттик жумушта өмүр бою эле иштеп келатам да. Бул ырчылыгым бул экинчи ишим болуп атат да. Ошон үчүн мен баягы тала түзгө көп барбаган жокмун, гастролдорго көп чыкпайм, алыс жактарга бара албайм ишиме байланыштуу. Биз топ менен гана бир жылы 2 жолу ушул бардык, өзүбүздүн ар ким райондордун кыдырып концерт бердик. Бирок ошол кезде деле мындай кыйналууну сезген жокмун. Себеби мындай биз өзүбүз уюштуруп баягы биринчи жолу чыкканга билинген жок да. Негизи анан шайлоодо дагы иштедим, бирок анда деле кыйынчылык көргөн жокмун. Автобустар менен эле жүрүп барасың, даяр эл, ырдап коесуң, кетесиң, кийинки жерге барасың, тамагың даяр, уктайсың, ичесиң, келесиң. Ошон үчүн андан кетем деп мындай кыйынчылык болгон жок. Себеби мен бул экинчи жумушум да. Экинчи жумушуңуз. Ушуга чейин чыгармачыл жашоодон эмнени өзүңүзгө ала алдыңыз? Чыгармачыл жашоо сизге эмнени үйрөттү? Жана ошондой эле жаштарга кандай кеп кеңешиңизди айтасыз? Бул чыгармага, чыгармачылыкка кирген бул жан дүйнөңдөгү жакшы багы нерселерди багы кээде багы сөз менен айта албаганды ыр менен айтып бере алат экенсиң, көп мындай жакшы адамдар менен мамиле курат экенсиң, жан дүйнөңдү өзүңдү тазартат экенсиң. Мисалы үчүн көп капа болуп жинденип аткан момент болуп калат го, учур болуп калганда мен ырдап алып тез эле унутуп калам да. Ушундай ырдап алам, ырдап жүрө берем кыңылдап. Кээде жумушта коридордо кетип атат, документ алып кетип атат, ырдап кетип атканымды байкабай калам да. Кээде токтоп калам да, айланам да карапчы. Ошундай баягы сага көп мындай жеңил, мындай жакшы жашоону, мисалы үчүн жайдары жүргөндү, элдер менен жакшы мындай мамиле кылганды, ушундай көп мындай изденүүнү, ушундай нерселерди талап кылып, анан өзүңө багы жашоодо эркин, анан мындай жайдары жүргөнгө үйрөтөт экен да. Жашоодо муну кылып койсом болмок, же болбосо тигини кылып койсом болмок деп өкүнгөн учурларыңыз болгонбу? Болгон. Мен баягы жумушка, мисалы үчүн жумушта иштеп жүрүп, анан башка дагы кесипти тандап койсом болмок беле, же эле ушул атама мүмкүн бир ооз айтып эле ушу актриса болуп алсам болмок беле, балким урушмак эмес деп эле кийин өзүмдө ошо баягы тартылып мен клипим кеткенге дагы атама айткан эмесмин да. Ушул убакка чейин ошол атама кеткенде да айтпай, анан кийин коркуп жүрчүм да, качан урушат депчи. Анан бир жолкуда анан ушу телевидениеден көрүп калыптыр да атамчы айылдан. Анан көрүп калып анан айтыптыр да: кызым чоң энесин тартып кошокчу болгон турбайбы" депчи. Чоң энем ошо жакшы кошок айтчу экен да, атамдын апасы. Анан ошентип айтыптыр да, анан бирок мындай жини келбептир, урушпаптыр, ошентип эле коюптур да. Анан ушинтип айтты деген аябай сүйүнгөм да. Коргандан кийин анан барып ушинтсем, анан отурган туугандардын арасында кызым ырдап коет, азыр ырдап атпайбы. Анан ошондон кийин анан ачылып, анан ушу мүмкүн айтчы кайтып актриса болоюн десем балким уруксат бермейт деп өкүнүп калдым да. Кабыл алыптыр демек, э? Туура кабыл алып эле ошенткен турбайбы. Анан ошентип өкүнүп калгам да, ушинтип мүмкүн жибермек депчи. Балама бул ырдоо өнөрү менден өткөн деп бизге чейинки берген интервьюларыңызда айтып калыпсыз. Өзүңүзгө кимден өткөн? Мен ушул апам деле, мен өзүм апам, Рамадыл апам жакшы ырдачу. Үнү аябай башкача болчу да, кооз, анан коңгур, анан бирок ырчы болгон жок. Негизи ошо таланты бар болчу экен да. Мен ошо ойлойм, ушул апаман өттү депчи. Себеби
биз эмеде ырдап коюңуз дегенде аябай сонун жакшы ырдачу да. Анан мен бир туугандарыбыздын 11 туугандын ичинен жалгыз эле мен ушул ырчы болуп калдым. Анан 3-чү эжем дагы азыр өзүмдүн хобби катары ырдап, өзү журналист, бирок ырдап эме кылып жүрөт да. Анан ошол атам кошокчу дегенде чоң энемки дагы кичине кошулуп калды болуш керек. Анан алардын баары бир укумдан тукумга берилет да. Ооба, ген аркылуу ошондой болуп калды болуш керек. Демек апаңыз ыр жаатына ышкоо адам болгон экен. Болгон экен. Бул жашоодо эмнеден коркосуз? Мен эми көп эле нерседен баягы тез мындай кырсыктардан коркосуң, азыркы адамдардын тез жашы эле өтүп кетип атышат. Ушундай жаман апаттардан, мисалы үчүн мына азыр жакында эле Турцияда жер титиреп кандай нерсе болуп кетти. Ушундай нерселер болуп кетпесе, тынчтык эле болсо деп эме кылып ошолордон коркуп кетем да. Кээде мындай улам барган сайын ар жерде ар кандай кырсыктар болуп кетет. Ошондой нерсе болбосо экен деп кээде коркуп кетесиң да ушундай нерселерден. Жана ошондой эле биздин акыркы сурообуз чыгармачылык жашоодон болсун, жашооңуздан болсун, өз ордуңузду таба алдыңызбы? Таптым деп ойлойсузбу? Ооба, албетте. Мен өзүм ойлогон максаттарыма негизи жеттим. Ушул актриса болбой калбасам эле негизи окуйм дедим, окудум. 2 балалы болом дедим, 2 балалы болдум. Үйлүү болом дедим, үйлүү болдум. Машиналуу болом дедим. Ошол нерсенин баарын четинен аткарып, ошол максаттарымдын баарына эле жеттим деп ойлойм. Азыр дагы эми азыр уланбагы жашы уланып атат да, ошонсо деле азыр деле көп нерсеге максат коюп, ошол нерсени менен аркасынан жүгүрүп иштеп атам. Кудай буйрса баары эле жакшы. Сизге чоң рахмат, алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн. Ишиңизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Эки балаңыздын кызыгын көрүп, ар дайым бактылуу каалайбыз сизге. Сизде эркин микрофон. Рахмат, чоң чакырып, бизди ушундай элге ушул теле аркылуу баягы жеткизип, үнүбүздү деп коет го. Ошондой жаңылыктарыбыз менен тааныштырып, кабарлашып турганыңарга чоң рахмат. Силердин да ушу каналыңар катталуучулар көп болсун, көрүүчүлөр көп болсун. Бардык нерсе ишти баштаганда ошол нерсенин ийгилиги болсо деп, ошон үчүн иштейсиңер, ошон ийгиликтүү болсун ишиңер ар дайым. Жакшы ушул силердин конокторуңар ар дайым Кыргыздын жакшы инсандары болсун. Келип тургандардын баардыгы силерге жакшы каалоо тилек айткан инсандар болсун. Анан жакында келе жаткан жалпы Кыргыз элин Орус майрамы менен куттуктайм. Негизи эле элибизде тынчтык, аманчылык, ынтымак болсо баардык жакшы болот деген үмүттөбүз. Чоң рахмат. Бүгүн бизде конокто Айчүрөк Султанова эжекебиз болду. Биз өтө сонун маектештик, деги эле убакыттын өткөнүн байкабай, убакыт жетпей калды десек дагы болот. Бүгүн сиздер менен мен алып баруучу Нурзада Юлдошова болду. Биздин каналга каттала элек болсоңуздар катталып кетиңиздер. Саламатта калыңыздар.